күндүзгү стационарлар баардык аймактарда мына ачылды деп аташпа. Ошол стационарлар баардыгы камсыз болуш керек. Айрыкча райондук больницалар, айлык өкмөттөгү больницалар бар мурунку. Райондогу больницалар баардыгы тең, бирде стационар эмес, пневмония көбөйүп атат. Ооргандар менен, оор милдетти жуккандар менен күрөшө турганга даяр болуш керек баары тең. Ал үчүн биринчи медиктер менен камсыз болуш керек. Дары-дармак менен, аппараттар менен жасалма дем алдыруу жана кислороддук концентрат аппараттары менен даяр болуш керек. Медиктердин иштеп аткандардын ошол жерде тамак ашы, алардын коргонуу каражаттары баардыгы болуш керек. Алардын айлыгы, каражаты баардык убагында берилиш керек. Ушул илдет менен күрөшүп атканда баарыга шарт түзүп бериш керек. Ал менин милдетим, өкмөттүкү, мына силердин милдетиңер. Жалпы мамлекет бийликтин милдети бир дагы айыл, айрыкча алыс аймак жактагы айыл кароосуз калбаш керек. Эгерде жок болсо, ошондой шарттар ал жакта аны түзүш керек. Эгерде үлгүрө албайсак, ошол жерден чыккан аттуу баштуу балдар бар, колуна келгендер бар. Аларды айтып уюштурсаңар, алар эч качан жок дебейт. Биздин кыргыз элинин мыктысы эмне? Биздин мыктыбыз ушундай оор мезгилде уюшабыз. Ушул менен жардам беребиз. Биз боорукер элбиз. Биздин элибиз, биздин жигиттерибиз, уган кызыбыз намыска келет да баары тең. Мына көрүп атасызбар азыр кандай жардам берип атышат. Мына ушуну уюштуруш керек. Экономика токтоп калбаш керек. Бир тарап болбогула. Бизнес, ишкер иштеш керек. Аларга шарт түзүш керек. Анан баарын тосуп алып туруп, аларды токтотуп койсок, анда эки жактан тең бизге оор болот. Ошон үчүн бизнес иштеш керек, бизнеске шарттын абдан түзгүлө. Ар ишкана боюнча, ар ишкер боюнча анализ кылып, эмне жардам берип, жардам бергиле аларга дагы. Эгер мамлекеттик органдар кыйнап коет, же укук коргоо органдары кыйнайт. Билем аны. Түшүнбөгөн ушундай учурдан пайдаланайын деген да болот, болбой койбойт. Аларга да бөгөт койгула.